Кыргызстан тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык кызматташтыкка чоң көңүл буруп, дүйнөлүк деңгээлде тоо маселелерин илгерилетип келет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы жана 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылы деп жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюцияларын кабыл алууга колдоо көрсөткөн бардык өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул документтер консенсус менен кабыл алынышы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча тилектештигин тастыктап турат десек болот. Кыргызстан 11 өлкө менен биргеликте тоолуу аймактарды узак мөөнөттүү туруктуу өнүктүрүүнүн символу болгон ак илбирсти сактоо боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушуга байланыштуу 11 өлкөнүн атынан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан эл аралык ак илбирс күнүн жарыялоо боюнча резолюцияны дагы колдоону суранам. Климаттын өзгөрүшү биз көз жумуп кое турган маселе эмес экенин баса белгилеп кетким келет. Бул жашоо жана келечек муундардын коопсуздугуна байланыштуу маселе. Биз биргелешип элдерибиздин жана келечек муундардын жалпы жыргалчылыгына багытталган чечимдерди кабыл алабыз деген ойдомун.